Биз бул бирге аракет тынчтык клубда эмне дегенде бул жерде өтө пайдалуу иш-чараларды өтөбүз. Өзүбүзгө көптөгөн нерселерди, көптөгөн жакшы сапаттарды өрчүттүк. Жана бул менен эле чектелбестен ушул өрчүткөн нерселерибизди башкалар менен бөлүшө билебиз да. Көптөгөн жерлерге саякаттадык, эл көрдүк, жер көрдүк. Мага клуб ушу менен жарат. Мисалы үчүн биз жакында эле Жалал Абадка саякаттап келдик. Ал жагы Жагу университетине чейин ошол жерге саякаттап, бул жака бирге кадам тынчтык клубуна деле саякаттап, ошол жерде иш-чараларды өтүп келдик. Бул мектепте азыр кружоктор бар. Мисалы үчүн арифметика, тез окуу курстары бар. Ал жерде бир гана ошол тез окуу курсту өрчүтүү үчүн ошол арифметика боюнча эле болот да. Бул тынчтык клубда бул саморазвитие да, бул өзүн өзү өнүктүрөт адамчы. Мындайча айтканда, убактысын туура пайдаланганга, жана максатын туура койгонго, туура багыт алганга, жана биз ушул акылдуу, илимдүү, билимдүү ушул адамдарды чакырып, ошолордун акыл насаат алабыз да. Көндүмдөрдү алдым, мындай мен ушул клубка киргенден бери мен өзүм лидерлик сапатымды өрчүттүм. Жана аратылык, чеберчилигимди, жана элдин алдында коркпой сүйлөп калдым да. Мен бул жерге келлекте былтыр максимум 10 адамдын алдында анча тартынып сүйлөй албайт болчумун да. Анан азыркы ушундай жетишкендер жетип, мен азыр 100 адамдын алдында деле коркпой сүйлөй берем да. Ушундай күндөр келди.